Bizde, короче, 198 шайлы участок бар екен, алардың арасынан 100 агитатор конкретно бізге іштемей oldu. Өзі 300 еле шайлаушы болса, 100 агитатордың зачем? Наоборот, жақсы да, ар бір үйде бірден агитатор, значит, 300 голос у нас уже в кармане. 100%, да? Конечно. İşte, hadi. Асан Сапарович, плакаттардың дизайны даяр, қайсынысын шығарайын? Так. Мұнысы жатшы. Бұл фотошоп. Оа. Үшінші арқылы. Мақұланы 5000 заказ қылайын, ә? Неге 5000? 10.000-ді қылғыла. Мақұл. Қоя тұрса? Бұл дағы кішіне арығырақ қылса olur. Арығырақ па, жағырақ па? Арығырақ. Хорошо. Анда 15.000 шығады. Асан Сапарович, бізде проблема. Не проблема? Атабеков біздің партия қырдавайым дейді. Атабеков ырдавасы ошолда проблема. Башқасын тапқылай, міне бізде Қырғызстанда ырчы жоқ башқа. Мысалы, Мирбек. Ошол Атабеков болотпайбы? Короче, договоритесь, башымды ұртпай. Не oldu? Қанжосың ба? Не? Конкурент партияларды жалко. Емалар қанша еді? Біздің рейтингтерді көрдің бе? Конечно. Аспанға қарай алдыға ұшып баратабыз. Аларды мамты бүркіттай ұшып, мамты үстінен қарай тұрып еді. Құдай бұйырса біздің пландардың бар ішке шығып. Депутат болсақ, не қылат елек? Мысалы мен Ниццада жатмақпын, яхтада. А сен ше? Мен Ницца пиццасы жоқ әлі. Өзіміздің жын-чожына, ісік көл, жегіне бар, яхтан үстінде. Қара жырға бағылбас, бейді. Ұқасың? Во, идея. Не дейін? Сіз айтқан? Нені айттыңыз сіз? Слушать етіп келген? Служит етіп, мен служит. Қаяқтағын бастап өтсен, Сізді ешкім айтқан жоқ, служит етіп кел деп. Главное, военкоматқа барасымен даярмын деп. А бізде азыр мыйзам бойынша армияға 39 жашқа чейінки ғана еркектерді алады. 39-дан кейін албай өр. Мен үшін бұған 40-ке кедемін да мен. Yes! Жүрім шықпал делестет армияға оралып, деттерден таяқшып жүргенім. Деттер өзім балаңмен еттіңдеп қой. Шеф, в принципе, болчу идея екен. Ертең сіз военкоматқа барасыз. Нені баштап отырсың дағы? Just ұлып тұрбайсыз ба? Ертең сіз военкоматқа барасыз да, мені армияға алыла дейсіз. Жақтан айтады, сізге болып өтті дейді. Сіз қайрат шығасыз, военкоматтың алдында пресса жоғылтасыз, айтасыз, мына мен келдім, армиядан қашқан жоқпын, просто мені алып айтады деп болсын. Ошол жаңалықты бүт сайттарға таратабыз, хотя бы какой-то рейтингті сақтап қалабыз. Мен алғыла, жүгілмеймін. Ошондой қылыш керек. Мына өліп кетейін. Армияға азыр алып кетем десе, мен азыр даярым. Еш жаққа қачпайым, мына. Алып кетпейіз деп отшат өздері. Мен өзім жөнді айтығыз. Сапаров Асан. Мекенге ақ қызмат қылуға, армияда служит еткенге даярым. Жин білесің, е? Не? Зато про канал адып қот. Елестет, сен чында біле армияға алып кет қалса. Читайт білең? Неге чыдабай? 6 жылдан бері сенділі мейімді жеп отырсың, чыдап еле келетпей, маған қарағанда 1 ай армия. Еш жаққа қачпайым, мына. Алып кетпейіз деп отшат өздері. Мекенге ақ қызмат қылуға, армияда служит еткенге даярым.
Петицияга бир күндүн Сапаров. ичинде 300 миңден ашуун адам кол койду. Элдин талабы аткарылабы деген суроо менен Коргоо министрлигине кайрылдык. Мыйзам боюнча болбойт. Эл талап кылып аткандан кийин Асан Сапаров армияга өзүм барам деп жатса, Асан Сапаровду армияга исключение кылып кетирип жатабыз. Асан Сапаров армияда служба кылат. Лейтенант Абитов, старший лейтенант Алмазбек. Асан Сапаров сизби? О, Повестканы алып коңуз. Эртең саат 9-дан кечикпей Свердловский военкоматка келип калыңыз. Келбеш керек болчу. Келбеш керек болчу. Келбеди, мага үйгө келди повестка. Жакшы да. Кандай жакшы, Асан Сапарович эмоциядан сактан. өлтүрүп салайын мен сени азыр. Асан Сапарович армияга барган жакшыраак го дейм, чентирме барганда. Силер айтпадыңар беле? Мыйзам боюнча 42 жаштан кийин албайт деп. Сен айткансың ошону. Мыйзам боюнча деген үч президентти деле айдаган болбойт болчу. Эл кааласа сен эле эмес баарыбызды армияга алып кетет. Ошол баарыбызды эмес. Мени жалгыз алып кеткен адам. Повестка мага келди. Үчөөгө эмес. Сен кечээ өзүң кыйкырып атпадыңбы? Армияга барам деп. А бүгүн барбайм. Билгениңерди кылгылап турармын. Кечээ барам десем, бүгүн барбайм. Андай болсо биз точно шайлоону утпайбыз. Утпай эле койгула. Элдин баары депутаттар сөзүнө турбайт деген ойдо калышат. Мен лично турбайм сөзүмө, турбайм. Түшүндүңөрбү? А туруп койсоңор кандай сонун болмок. Азыр сиздин видеоңузду бүт Кыргызстан көрүп атса. Анан сиз армияга кетип атсаңыз. Мындай элдин алдында, мекен алдында баатырга айланмаксыз. Сонун хайп болмок. Туура. Мисалы азыр если барбайм дей турган болсоңуз, элдин баары айтат, бул депутат боло элек жатып мындай барып сөзүнө туруп атса кийин эчтекени кыйратпайт деп. А вот тескерисинче сөзүңүзгө туруп койсоңуз элестетиңиз элдин реакциясын. Ашып кетсе 3 күн балыкчыга жиберет сизди. Военный форма менен 1-2 сүрөт тартабыз. Жаңылыктар баарын бир көтөрөбүз. Андан кийин высокогорье давлениясы бар да больничныйга чыгарып коебуз. 3-4 күн өткөндөн кийин военный билетиңизди карматат да кетирет. Асан Сапарович, элдер азыр сөзүнө турган депутатка зар болуп турушат. Точно утабызбы? Хайп болобуз точно. Болобуз. 3-4 эле күн, Ашпайт андан. Бирок баргым келбейт, армияга. Баргым келбейт. Мен чын эле аябай армияга баргым келип аткан, чынын айтканда. Ошол кыргыз элиме рахмат. Коргоо министрлигине рахмат. Ушундай мүмкүнчүлүк мага түзүп берген үчүн. Эми бирок кичине көңүлүм түшүп турат. Эмнеге дегенде бир эле экен. Мен керек болсо мекеним үчүн 1 жыл, 2 жыл кызмат кылганга даярмын. Бирок эми закон алдында баарыбыз бирдейбиз. 1 ай десе 1 ай. Мен Кыргызстанды коргоо үчүн кеттим. Давайте. Асан Сапарович, бир Жок, эми мына кетип атпайм, мен каяктагы башка суроо. Так, Жетибаев. Зрение жакшы. Годен. Пеке, кичине үзүшпөйлү. Кичине да. Ну, хорошо. Бир көзүң жапчы. Жап. Оку. И, Оку. и, д, и, Не болду? иди, Дальше. н, а. Түшүндүм эке. Түшүнсөң кийинкини чакырып кой. Ассаламу алейкум. О, Сапаров. Годен. Эмнеге годин? Текшербейсиңерби? Эми депутат боло элексиңер да. Демек көзүңөрдү май баса элек. Зрение отличное. Годен. Сиз точно депутат эмессизби? Просто урут иштериңиз бар экен да. Билбеймин. Ресторан. Жаңы. Так, жакшылап караңызчы. Может, жаңы мектеп көрүп атасыз? Ресторан. Депутат болоюн деп атасың да. Пландарың аябай эле чоң экен. Бирок амбицияң аябай кичинекей экен. Просто кабинетиңер муздак экен. Сен жылып калганда келдим. Шылдыңдап алыңыз антип эле. Балким текшербей эле коесуз я. Жок, Сапаров. Сиз дагы 5 жыл отурасыз депутатский креслода.
текшерип коюш керек. Тем более азыркы заманда геморрой вещь непредсказуемая. Сапаров, құттықтаймын. Годин. Сізге чейінгі деле қыз Годин деп қойса болады эле. Я. Еш нерсе эмес. Я буду скучать. Жаным, қыжат болма. Бір жыл батып өтеді. Так, Сапаров, не тұрасың? Қане, ұшымен барасың? О, шумен барабыз. Балықшыға сен өліп қалмайсыз бе? Кім айтты балықшыға сен? Отур. В смысле ой ташқан? В прямом смысле. Мына КамАЗдың үстінде кетіп баратам. Анда жақсы болған тұрбай. Қой таш деген Бишкекке жақын. Балықшыға қарағанда. Так что, Сакен, не кипишуй. 3 күнде кейін алып кетеміз. Все под контроль. Хорошо. Давай алтын. Байке, сіз жанағы тиктокто депутат ба екенсіз де? О. Байке, депутат болсаңыз бірінші жолдоңдоңузчу. Бұйырса. Так, саллаги. Силер бүгүндөн баштап Кыргыз армиясынын жоокерлерисиңер. Армия силерди чыныгы эркек кылып тарбиялайт. Бул жерде силердин апаңардын чайы, майы, жылуу төшөгү даяр эмес. Бүгүндөн баштап мен силерге апа да болом, ата да болом, эжең, байкең, жездең, тайкең, кошунаң, кайненең, кайнатаң баары мен болом. Менин кайненеме караганда ийрим да экен болчу. Так, разговорчики. Мага силер армияга чейин ким болгонсуңар? Баары бир. Окуучу бир. Окуучу. Студент. Блогер, вайнер, таксист, тачкист, артист, даже депутат. Түшүндүңөрбү? Эмне жооп бербейсиңер? Не деп жооп бериш керек? Так, точно! Түшүндүңөрбү? Так, точно! Не слышу! Так, точно! Укпай элемин! Так, точно! Менин размерим 41 да, бул 45 турбайбы? Навырыс. Эми каяка өсмөгөн элем мен навырыс болгондо. Өстүрөбүз. Утумдубу? Болгон жериңде.
главное кепкадан чыкпаса болду. Мындалы. Ошону чачалганга чейин айтса болбойт беле? Сен сурадың белем. Кто жарит, тот картошку жарит. Чакырдыңыз беле, жолдош полковник? Капитан Жусупов, кир. Көргөнсүң да? Ооба. Булар армияны цирк кылмай болушту го. Айтпа. Бул мамалакты сенин ротаңа киргиздим. Армияны көргөзүп коелу бул депутатка. Бирок жакшы жагынан, капитан. Бардык солдаттарга кылгандай эле мамила кылыш керек. Жарайт. Бошсуң, бара бер. Казарма деген башкача эле го. 9-я ротаны элестеттим беле. Армия өзгөргөн. Бул жакта белоснежка жок. Сен каяктан билесиң? Байкем армияга барып келген. Бүт барын төкпөй, чачпай айтып берчү. Ошондо армия жөнүндө бүт барын билесиңби? Ооба. Бүт барын билсең, качан таяк жеп баштайсың? Бүгүн эч кимге тийбейт. Золотой дух деген закону бар. Бирок эртеңден баштап сабай баштайт. Ким сабай баштайт, ey? Эмилер да байке. Сиз депутат болсоңуз, бир закон чыгарбайсызбы? Эмне закон? Духтарды бир күн эмес, бир жыл бою тийгенге болбойт деп. Сен кыйналбай орусча сүйлөй берчи. Сен бостон болосуң. Каяктан билдиңиз? Сен сүйлөгөнүң бияк болгону менен акцент тияктуу болот го. Оштон болом. Сүйлөй бер, өзүңө каалагандай. Кровот жаман каткан, кантип уктайсыз буга? Уктайбыз деп катты айттыңыз го, байке. Ишенип коюңуз, уктаганга мүмкүнчүлүк да бербейт. Мен сураштырып чыктым. Час боюнча эң жинди сержанттар биздин ротада экен го. Брат, хорош уже пугать, а? Рота, подъем! Башталды. Assalamu alaikum Camat. Kandayсыңар? Кандай келип алдыңар? Жакшыбы? Денсаулыктар кандай? Мамжан аманбы я? Слушай, а не точно нормально? Бүгүн кеч болуп кетти го. Жат кетишет го, Мен ушу жатып эле кетсинчи. Айтпадым беле. Эми таанышып алалы. Биз силердин назик, душевный сержанттарыңар болобуз. Бул сержант Коңурбаев. Кол чап болот. Встречайте аплодисментами сержант Акылбеков. Рахмат. Оппа. Братан, сен армияга келбей жатып уже детсиң го? Братан, напряг кармаба. Сен коноксуң, а конокторду сыйлаш керек. Ошондуктан тамак заказ кылган, а? Ким тамак заказ берсе, ошол эртең биринчи таяк жейт. Кана? Тандадыңар уже? Не заказ кыласыңар? Жок, рахмат, биз эч нерсе жебейбиз. Апи, давай, айткын, уялбагыла. Кана? Жок, эчтеке жебейбиз. Точно. Хотя бы мен шагым сындырбай, бир заказ кылгачы.
бир сындырым нан. Так. Сач. Ушул нан эле жетиштүү. Балда, бир сындырым нан да кой. Так. Сизге не заказ? Мага 22 штук острые крылышки. KFC. О! Көрдүңөрбү? Заказды ушундай кылыш керек. Дальше кана? Бир порция лагман. Бир порция лагман. Десертке эмне кылайсыз? Десертке Сабинаның макарон соусуна. Все, Сабиранын макарон соусунан. О, Василий. Сен эмне? Россиядан мобилизациядан качып биздин армияга келдиңби? Жок, братан, мен кара сууда болом. Дагы ким кара суудан болот деп койду. Дагы ким тамак заказ кылгысы келсе, бизге кайрылгыла. Калгандарына болсо, отбой. Спокойной ночи, родной. Отбой! Отбой. Короче, жигиттер, мен силерге бир возможность берейин, эртерээк жатып уктап калгыла, макулбу? Неге? Ну, короче, силерге айттым да, анан предупреждать этпе дейин деп эле. Все-таки ты был прав. Здесь невозможно уснуть. Так, становись. Кечээки гостеприимство бүттү. Бүгүндөн баштап чыныгы армия башталат. Айтпадым беле. Кече KFC сен заказ кылып аттың беле? О, 2 наряда вне очереди. есть. Аллахманды ким заказ кылды эле? Мен? Ничего себе. 3 наряда вне очереди. Есть. Башын жылтырайт коттум эле, көздү уялтып. Мына көчөкү, нан заказ кылган красавчиктер. Дед кана? Кандай чуртуп атат? Товарищ капитан, биз кантип отуп белек? Рядовойлорду ойготкондой эле ойготосуңар. Атабыз менен теңишкенен не толуп калбайбы деп коем. Армияда не то деген жок. Кана тиги. Кандай жан? Салам алейкум. Салам алейкум. Блатной болбойт этиги туалетке бумага коюп койбойсуңарбы? Ошентип сен? Тартып отам, басты, тартып отам. Мен ким экенин билесиңби? Бутаттым мен. Барсе. Гражданка органда сүйлөйт этип каласың. Быстро! Армияда закон бар. Один за всех и все за одного деген. Бүгін сілерден полчаныңар Сапаров. Ертең менен мыйзамды бузду. Ошондуктан Сапаров үчүн 10 километр марш-бросок. Ротан командири. Мен. Аткарууга кириш. Жарайт. Түздөн. Түз тур. Жүрүш тиркесине. Взводтор боюнча. Багыттоочу 1-чи взвод. Жур.
акчам кете баштады. Комментарийлердин баардыгы положительный. Жакшы. Эл келе жакшы болду. Анан бизде болгон боттордун баарын кошуп койгулачы. Биротоло эле ушу Асанчикти мактап салышынчы. Жарачы. Опа, эртеменки нерва трёпканын спонсору менсиз, сиздин порция. Всё, приятного. байке, не недовольныйсыз? Азмын жепкіні калажы келет. Вроде бы только 2 дня прошло, а я по своей девушке уже скучаю. А мен уже шаурманы сагындым. Запешен. Может, запеченный? Бизде запешенный эле дейт. Жігіттер, ол жерге отырып алсам болады? Рахмат, жігіттер. Сілер болбосоңор мен дагы эле жолдун жээгинде жатмак болушум керек. Эч нерсе эмес байке. Один за всех. И все за одного. Ушуну салтка айландырып албайлыбы, жигиттер? Силердин дагы бир жолу жардамыңар керек болуп атат мага. Бүгүнкү эле жетишет го дейм. Жок, силер түшүнбөй атасыңар, жигиттер. Биз армияда чогуу служить этебиз. Дос болуп алсак, анын жаманчылыгы жок. Армиядан сырткары гражданкада да жашоо уланыш керек да, туурабы? Ал жерде менин силерге аябай жардамым тиет. Как это? Мисалы, сүйлөшкөн кызың барбы? Ошол сүйлөшкөн кызыңа элестет, сенин атыңан эле мисалы сага эмне керек? Шаурма жегим келип атат. Запешенный. Запеченный. Чөнче. Хорошо. Болду, проблемасы жок. Бир ооз сөз. Бирок мага азыр телефон чалыш керек болуп атат. Анан? Эмне анан? Ошол сүйлөшүш керек гражданка менен. Байке, биз деле сиз менен армияга келдик го. Билбейбиз эч нерсе. Армияны жакшы билген бирөө керек болуп атабы, Мага жардам керек болуп атат. Сизге биз эмнеге жардам беришибиз керек? Мисалы, сенин сүйлөшкөн кызың барбы? Допустим. Аны элестетсек, менин бир звоногум менен сенин сүйлөшкөн кызыңа сенин атыңан iPhone 14 Pro Max 256 гигабайт сыртында салафаны менен барып калат. Амагачы? Сага эмне керек? Шаурма. Запеченный. Запеченный вот. Печкадан чыгып атпайбы? Как она есть? Турабы? Тура. Мына? Тура түшүнөткөн. Сен жөнөтүрчү? Эме, мен сагачы ошол шаурманын центрин ачып берем шаардын ичинде. Кааласаң запеченный, кааласаң запеченный, кааласаң запешенный да болот ичинде. Бирок мага телефон керек болуп атат азыр. Жакшы сунуш экен. Бирок биз сизге телефон каякта экенин айтабыз. Аны барып өзүңүз алышыңыз керек да. Каяктан алат? Сиз каптежикке барасыз, ошактан аласыз. Болбойт, болбойт. Я не имею права. Ой, 5 минут. Бир эле звонок кылып алайынчы. Бир звонок эмес, маяк кылганга да болот. Вообще армияда кайсы солдат телефон көтөрүп жүргөн көрдүң эле сен? Канчанчылыкка болосуң? 78? Почти тең эле экенбиз. Кайдан болосуң? Жердеш эмеспиз экөөбүз, уктуңбу? Хорошо. Жок тилинде сүйлөшсө болот дейт. Сүйлөш. Кандай сүйлөшкөн? Мисалы, мен азыр бир звонок кылам телефон. Сага 1000 единица салып берем. 10 000 единица. Каякта 10 000 единица? Эмне сен тарифиң спетип атсаң беле? Эмне спутниковый связь менен сүйлөшүп аттың беле сен? Единица кетип атабы? Единица карап атасың да? Вообще чаласың сен, чалбайсың? Кай тур, чалам.
Maqul. Bo'lib tur. Kela telefondu. 10 ming единица салам. Бирок өзүң телефонго чалганга болбойт. Меники менен чаласың. Бул менин телефонум турбайбы? Каяктагы сенин телефоның? Муну мага бирөөлөр белек кылышкан. Каяктагы белек? Эй, омай! Чыракка, телеграф жабылды. Бүттү, чабыраш, уктуңбу? Вообще солдаттарга телефон берүүгө болбойт. Вообще закон боюнча бирөөнүн имуществосын алганга болбойт. Бул угурлук деп эсептелет. 3 жылдан 5 жылга чейин соттолосуң. Эмне? Наконец-то связьга чыктыңыз. Наконец-то деп коду, мен чалбайм, силер эмне чалбайсыңар? Мени качан алып кетесиңер? Биз сизди чыгарбай калдык. Кандайча чыгарбай калдыңар? 3 эле күндү өтүңөр белесиңер. Эртең менен тааптай тургуз, булар мени чуркатып атат. Билем, еще колготкичен. Аны кайдан көрдүңөр силер? Эми сиздин колготки менен жүгүрүп жүргөнүңүз Facebook, Instagramды жарып атпайбы? Позор, позор бул, позор. Ой, жок. Тескерисинче сизди баардыгы мактап атышат. Мына сөзүнө турду, солдаттар менен чогуу чуркап жүрөт. Мына чыныгы депутат ушундай болуш керек деп атышат. Бизге ушунун баардыгы өтө ыңгайлуу болуп атат. Биз улантышыбыз керек болуп атат. Эмнени улантыш керек? Армияда эмне кылганыңыздын баардыгын тартып жибере бериңиз. Канчалыкты бизге сүрөт көп болсо, видео көп болсо, ошончолук жакшы болот. Анан баардыгы ойдогудай боло турган болсо, армиядан чыгып, депутатский креслого отурасыз. Хорошо. Мени качан чыгарып кеткен кызгырсыздар? Ну, эми точно 3 күндө эмес. Жолош сержант, чакырдыңыздар? Катты окуч. Кайсы катты? Ишшигул. Кайсы катты? Ишшигул. Көрбөй атасың. Же жүзүгүн көзүн тостойто чабайм. Окумо катты. Көрдүм жолдош. Салам кат. Эй, конверттен ачып чыгарбайсың. Не ушундай кичинекей эле кат бекен, Жок. Көп жазыптыр. Девушкам жазган. Салам кат. Кандайсың жаным? Ишшигул. Интонациямен окусаң көркөмдөп. Кандайсың жаным? Эй, девушкам оштон болот. Кандай жаным? Жакшыбы? Ден соолуктар жакшыбы? Сизди раса сагындым. Мага инста салып коюңчу. Анчалык оштук эмес. Оштун кайгына? Өзгөңдөн. Ишенип коюң жолдош сержант, ушундай эле болот. Оку дальше. Көрүшелегибизге өлө көп болду. Сизди сагынып болбой калдым. Жолдош сержант, эркекче сүйөт экен, Конечно, сүйөт да сүйөт. Сүйбөй кайкырмак эле, улант давай. Болбойсуң бе? Жолдош сержант, мынал жерин түшүнбөй атам. П деп турат, П. Подружкаларым кафеге чакырды эле, сиз урушат деп барбай койдум. Көрдүңүз, билет да характердичи. Чорт экенин билет да. Дело коснется менен. Анан сизден сураныч, рядовойлорду, малойлорду урбаңа, Аларга жакшы мамиле кылың. Алар Ишшигул. Импровизация кошпой окусаң? Кыскасы жакшы жүрүң. Мен жакшы көрөм. Пока. Целую. Эй, эмне болду? Целуй деп тур го жолдош. Азыр унитазды силуй болосуң, түшүндүңбү? Тужоло. Жарайсың, шеф. Бошмун барып. Эй, каяка барасың? Мен кийим окуйт. Кандайсың жаным? Тип, меники апам жазган. Аяш апабы? Аяш апаң. Сизкин дагы интонация менен окуш керек. Конечно. Еще образга керек. До концабы? До талого. Эй бала. Шымшык десе. Эч эле кулагы жок бала болдуң го. Армияга барба, не кыласың? Үйгө жардамдаш десе, барам эле барам деп. Эми мына мен жалгыз кыйналып. Тек апа деп ойлоп койбойт. Же атаңдан пайда жок, же сенден пайда жок. Элдин балдарын көрсөң көзүң күйөт. Үйүнө жардамдашып, апаларын кубантып, шуба алып берип. Мен эле чоңдук кассага акча таппай жүрөм. Токтотчу. Эмне? Апаңды тыясың бия. Тарбия көрбөгөн акмак. Болду дейм. Атаң талалап жүрсө, кайда тарбияны берди? Болду дейм. Болбойт. Апаңды урасың да.
өлтірген аспай болды. Не олатасыңар, ей? Атасы, балаң жиын болып қалыпты. Сені де ұрам дейді. Не олатасыңар, жөн тұрғылашы? жөнінде семейный разборки экөөдүн. Жок жөнүнө армейский прикол. Эй, дағы бір ай не қыламыз армияда? Телефонға лок тартпайлы. жаңы эле сонун семейный сериал болгон да ошону тарта алсаңыз болот экен. Нормально болчу. Короче, армиядан неме кылабыз? Не кылабыз? Рота подъем! Таң атпай 5те турабыз. Көнүгүүлөрдү жасайбыз. Чуркайбыз. Тамактанабыз. Сабак окуйбуз. Келип, нарядтарга даярданабыз. Нөмөткө турабыз. Анан уктайбыз. Ошентип бир ай өттү. Армия мага аттанды. Кыскасы, армияда күндөр өтө кызык өтөт экен. Уже 300 000 просмотр болуптур. Комментарийлердин баары жакшы. Ошондо биздин рейтинг кирчи жерине кирип кетти да, Просто ада бүт баары интернетте болуп калды. Анан бизде эмне интернет жок да, Биз деле ар кандай видео тартып, кайып кылып көрсөк болот. Кандай видео тартабыз? Семейный гид кылып актив көтөрсөңүздөр болот. Чечинип көрдүңүз беле? Ютубтан передача ачабыз, конокторду чакырабыз, ашатып сөгөбүз. Же вайн тартсак болот? Бир эле фотосессия менен хайповать этсе болот. Вообще сөгөн албайсыңарбы? Менде бир сонун идея бар. Мол автомат, АК-74. Түшүнөрбү? Калибр 5,45 мм. Емкость магазина 30 штук. Дальность выстрела 1000 метров. Темп стрельбы 600 выстрелов в минуту. Молодец. Рядовой Илимов. Муну каяктан билесиң? Жош капитан, убагында PUBG'ны айырганбыз да. PUBG'ныбы? Так точно. А волч? Ручная осколочная граната. Предназначена для уничтожения осколками живой силы противника. Граната делится на два типа. Наступательный и оборонительный. РГТ-5 и F1. Түшүнүктүү. PUBG, Counter-Strike деген абдан жакшы. Бирок жашоо да башка. Добуш берип кой, кой, лапшаны алып кой, кой, кой. Анда эмесе баштайлы, шайлоого адам таштайлы, мыкты талапкерлерге галочка коюп таштайлы. Анарбек байкем келсе, мандатын алып кетсе, кыргыз элим алданбай, татыктуу шайлап берсе. Булар жинде болуп калганго? Караганда далдактап билип, рэп окуп. Булар бизди туурайбыз деп атса керек да. Эй, булар бизди туураш үчүн биринчи армияга келиш керек да. Армияга келсе, таяк жейт. Кстати, братан, биз качан таяк жеп барсайбыз? А чо, шашлыш болот абы, Читерип баштасак деп атканбыз,